Декларация тапшыруу өнөктүгү башталды. Киреше салыгын төлөгөн жарандар үчүн декларация тапшыруу милдеттүү түрдө. Белгиленген мөөнөттө тапшырбагандар, жеке жактар 1000 сом, юридикалык жактар 5000 сом айып пулга жыгылат. Алгач, эмне үчүн мен декларация тапшырышым керек деген суроо жаралат. Ага адистин жообу төмөндөгүдөй. Декларациянын максаты бул мамлекет ар бир ошол салык төлөөчү, бүгүнкү күндө салык төлөөчүлөрдүн категориясы болуп атат. Ошол салык төлөөчүлөрдөн алган кирешеси жана ошол төлөгөн салыктарынын көлөмдөрү боюнча гана маалымат алат. Салык декларациясын кимдер тапшырууга милдеттүү? Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер, коомдук уюмдардын, анын ичинде Кыргызстанда иштеген чет өлкөлүк уюмдардын кызматкерлери, жеке ишкерлер, анын ичинде патенттик негизде салык төлөгөндөр дагы. Менчигинде салык салынуучу кыймылдуу жана кыймылсыз мүлүктүн жер участоктун ээлери, юридикалык жакты түзбөй туруп иш жүргүзгөн дыйкан жана фермердик чарбалардын өкүлдөрү. Ошондой эле мамлекеттик үлүшү бар уюмда иштеген, мамлекеттик же муниципалдык кызматчы болуп саналбаган жеке жактар. Аткаруу тескөөчү иш милдеттерге байланышпаган, илимий изилдөө, чыгармачыл, окутуучулук, дарылоо, ден соолукту чыңдоочу жана калкты тейлөө боюнча башка ишти жүзөгө ашырып жаткан мамлекеттик органдын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын карамагында турган мекемеде, ишканада же уюмда иштеген жеке жактар. Аукционерлик коомдор, жоопкерчилиги чектелген коомдор, коомдук уюм, финансы, кредиттик мекемелердин жана башка мамлекеттик эмес уюмдардын кызматкерлери. Дагы бир жакшы маалымат. Эгер сиз киреше салыгын төлөсөңүз, ошол эле учурда ипотека дагы төлөп жаткан болсоңуз, анда декларацияны унутпай толтуруп койгонуңуз өзүңүзгө пайдалуу. Анткени жыл соңунда төлөнгөн ипотекалык суммаларга карай сиз төлөгөн киреше салыктары кайра акчалай түрүндө кайтарылып берилиши мүмкүн. Мындагы негизги талап: жылдагы төлөнгөн ипотекалык сумма 300 миңге жетиши керек. Банкка төлөгөн суммасынын жалпы көлөмүн алабыз дагы, ошонун 10%, ал жалпы көлөмү 300 миң сомдон ашпаш керек. Ошонун 10%-ына биз жана киреше салыгын төлөп жүргөн киреше салыгынан бошотуп беребиз. Демек, 23-жылга ал киреше салыгын төлөдү. Мисалга алсак, бир 50 миң сом киреше салыгын төлөгөн болсо, ал жанагы ипотекалык төлөмдөрдү жүргүзүүдө дагы ошол 50 миң сом анын жана 300 миң сом чыга турган болсо дагы, анын 30 миң сомун сөзсүз киреше салыгынан биз бошотуп, анын жеке эсебине кайра кайтарып берүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ооба. Бирдиктүү салык декларациясын кантип толтурам? Толтуруу эрежесин билбей жаткандар үчүн салык башкармалыгынан акысыз кеңеш алып турса болот. Ошондой эле YouTube каналга кирип декларация толтуруу деп издесеңиз, анын жол-жобосун көрсөткөн видео роликтер даярдалган. Ошондуктан жана бул бардык нерсе ачык айкын болсун. Ошо көзөмөл кассалык машиналар орнотулуп, бардык электрондук отчеттор мындай бардыгыбызга жеткиликтүү болсун, эч ким эч нерсесин жаап жашырбасын, мамлекет ошонун акча массасынын кирешенин кыймылын так даана көрүп турушсун деген максатта болуп атат да. Ошондуктан салык саясатындагы жүргүзүлүп аткан реформаларды колдошубуз керек. Эске салсак, салык төлөөчүлөр декларацияны 1-апрелге чейин толтуруп тапшырышы шарт. 2017-жылы кабыл алынган мыйзамга ылайык мамлекеттик кызматкерлер милдеттүү түрдө декларация тапшырышы керек. Эгер баш тартса же толук толтурбаса, анда жоопкерчилиги каралат.